Биринчи жарым жылдын ичинде энергетика тармагында кандай иштер жасалды? Жыл башынан бери 4 чакан ГЭС курулду. Май айынын аягында 19 000 абоненттин электр энергиясына болгон керектөөсүн камсыз кылган Баласаруу чакан ГЭСинин ачылышы болсо, бир айга жетпей Чүй облусунда кубаттуулугу жылына 13 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүргөн Ысык Ата 1 кичи ГЭСи ишке киришкен. Бир нече күн мурда Жалал Абад облусунун Сузак районунда 10 000ден ашуун абоненттин муктаждыгын канааттандырган Көгаар чакан ГЭСи ачылган. Ошол эле күнү Токтогул районунда Кайнама чакан ГЭСинин ишине да старт берилди. Эми алдыда 5-син 31 августка чейин бүткөрүү пландалууда. Ал Баткен облусунун Кадамжа районунун Майдан айыл аймагында курулуп жаткан Исфайран чакан гидроэлектростанциясы. Муну менен эле катар энергетика тармагында ири долбоорлор да ишке ашырылууда. Азыркы күнгө чейин 18,5 миллион, 18 миллион 600 акча бөлүп берди. Бүгүндө техник экономик шарттары жасалып атат. Азыркы конкурс өткөргөнбүз. Эфри деген компания утуп алып, азыр бүгүнкү күндө ошо иштер жасалып атат. Ал май айына чейин Кудай буйрса бүтөт. Андан кийин техник экономикалык негиздеме бүткөндөн биз конкурс жарыялайбыз, проект жасайт, анан подрядчикти тандап алып, анан иштей баштайбыз. Кабминден комиссия чыгып атат. Бүгүн энергетика министрлиги биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгын чыгарып, аткарылган иштер жана алдыдагы пландары менен бөлүштү. Ошол эле убакта энергетика тармагындагы жетишкендиктер менен катар эле көйгөйлөр дагы айтылды. Коллегиянын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев быйыл күз-кыш мезгилинде февраль айында катталгандай аварияны болтурбоо керектигин эскертип, калк жарыксыз калбашы керек деген талапты койду. Бизде эң катуу көзөмөл жүргүзүп аткан бул кышка даярдык, бул биздин бүт оборудованиялардын кышка даярдыгы. Азыр надзорго биз мына азырдагы жаратылыш ресурстар боюнча министрлигинде технадзордагы ал жака дагы тапшырма бердик. Бүт Кыргызстан боюнча котельный болобу, ТЭЦ Бишкек болобу, башка Ош ТЭЦ болобу, ушулардын баардыгын технадзор чыгып, даярдыгын карап текшерип чыксын деп тапшырмалар катуу коюлду. Энергетика министрлигинин негизги милдети электр энергиясына болгон тартыштыкты жоюп, 3 жылда башка өлкөлөрдөн импорттоону токтотуу. Учурда бул боюнча көптөгөн жумуш жасалып жатат. Ошол эле Камбар Ата ГЭС-1 3 өлкө биргеликте куруу планы ишке ашканы турат. Өлкөдө электр энергиясын өндүрүүнү көбөйтүүгө жана ички керектөөнү жарым-жартылай жабууга жардам бере турган күн станцияларды куруу иштери сентябрь айында башталганы турат. Азыркы тапта даярдык көрүлүп жатканы белгилүү болду. Энергетика министри кийинки жылдын май айында аталган станциядан күндүн нурунан энергия алына баштайт деп пландаштырууда. Ошондой эле Токтогул суу сактагычында кубаттуулугу 600 мегаваттка жеткен калкып жүрүүчү күн станциясын ишке киргизүү аракеттери көрүлүп жатыптыр. Азыр инвесторлор менен келишим түзүлүүдө. ГЭСтеги калкып жүрүүчү күн станциясын куруу иштери ушул жылдын аягына чейин бүткөрүү пландалган. Кийинки жылы эксплуатацияга берилет деп күтүлүүдө. Нурзада Сыдыкбекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.